Саламатсыңарбы, балдар? Бүгүнкү биздин сабактын темасы жазгы пейзаж. Максаты: көркөм өнөр боюнча билимдерин калыптандырышат. Өнүктүрүүчүлүк, көркөм сулуулукка болгон жан дүйнөтүсүн байытышат. Эстетикалык жактан тарбияланышат. Бүгүнкү биздин өткөн темабыз боюнча жазгы керемет боюнча маалыматтарды үйрөнөлү. Балдар, силер көрүп турган сүрөттөрдү карагыла. Биз сүрөт тартаарда колдонуучу каражаттарыбызды даярдап алалы. Мына балдар, карандаш менен тарткан сүрөттөрдүн түрлөрү. Биринчи биз карандаш менен тартып алышыбыз керек. Сүрөттөрдү ар кандай кылып, андан кийин боёого үйрөнөбүз. Келгиле балдар, чогуу сүрөт тартканды үйрөнөлү. Биринчи биз бакты тартка алалы. Жерди дагы тартып алышыбыз керек, мындай кылып. Андан кийин биз тоодон агып келаткан суунун изин тартып алышыбыз керек. Арыктын суунун агып келаткандагы толкундарын изин түшүрүп алалык. Андан кийин биз тоодон агып келаткан суунун нугун түшүрүш үчүн биз тоону тартышыбыз керек. Тоону ар кандай түрдө кылып тарткандан кийин алыстагы бадалдардын көрүнүшүн тартып алалы. Тоонун алыстыктагы тоолорду да кошуп тартышыбыз керек. Андан кийин булуттарды тарталык. Тоонун үстүндөгү булуттарды тартабыз. Андан кийин боёону үйрөнөлү. Биз бактын бутактарын күрөң боек менен боеп алалы. Тартып атканда биз тартып аткан альбомубузду булгабаш үчүн кылдаттык менен боёону үйрөнөбүз. Бактын өңүн күрөң кылып тартып алышыбыз керек. Бадалдардын дагы бутактарын күрөң кылып чиймелеп коюшубуз керек. Андан кийин биз бадалдардын жалбырактарын жашыл өңгө боейбуз. Тоодогу дагы тартылган бадалдардын дагы өңдөрүн жашыл кылып алабыз. Мына жердеги чөптүн өңдөрүн дагы жашыл кылып алышыбыз керек. Дарактын дагы өңү жашыл болот. Жашыл кылып биз дарагыбызды дагы кылдаттык менен боеп алышыбыз керек. Биз бак дарактарыбызды боеп бүтүп калдык. Жашыл кылып, баарын жашыл кылып боеп алдык. Анткени бак дарактар жашыл өңдө болушу керек. Андан кийин жердин жашылын анча эмес, бозомтук, жашыл бозомтук өңдө жердин өңүн билгизип алабыз. Боёодо биз тазалыкты дагы колдонушубуз керек. Анткени таза боелуп, таза тартылган сүрөт жакшынакай көрүнөт. Тоолорубуздун беттерин жашылдын башкача өңү менен боейбуз, кочкул жашыл менен. Жердин бетин билгизбеш үчүн биз жука жана акырындык менен, кылдаттык менен боеп алышыбыз керек.
Бул жазгы керемет болуп аталат. Сүрөтүбүздөгү жерибизди белгилеп, тоодон агып келаткан тообузду тартып белгилеп алдык. Эми биз балдар жердин өңүн, жарака болгон жердин өңүн дагы саргыч кылып, жарылып кеткен жердин өңүн саргыч кылып, топурактын өңүн боеп алабыз азыр. Силер көрүп тургандай. Суунун жээктеринде дагы бир аздан топурактын өңдөрү болот. Ошол өңдөрдү дагы суунун жээктерин дагы кичине саргыч кылып боеп алсак болот. Азыр биз суунун өңүн боейбуз. Суубуз көк өңдө. Чийилген чиймелер бул суунун агып келаткан толкундары болуп эсептелинет. Биздин тоодон агып кетип аткан суубуздун өңү, көгүш. Эми биз булуттарыбызды дагы көгүш өңдө боейбуз. Асмандагы булуттар дагы суунун өңүндөй болуп, көгүш болуп турат балдар. Көрүп аткандай. Тоонун үстүндө дагы көгүш кылып тартышыбыз керек. Анткени тоонун үстүлөрүндө азыр жаз мезгилинде мөңгүлөр эрилек. Андан кийин тоонун ылдый жагын жашыл кылып, жаңыдан чөп өсүп келаткандай кылып, жазгы керемет кылып тартабыз. Мына балдар, биз жазгы керемет сүрөтүн тартып алдык. Ушундай сүрөттү тартып мага жөнөткүлө.